Tuğanlar buyursa da Angliyadan büttük. Allah'a şükür, elhamdülillah. Tuğanlar 6 ay istep akçanı kılıp buyursa Angliyada soğukta düşüp aldık. Damoy buyursa keyingize ola keleriz tuğanlar. Bugün barıp yani 2 gün London'da bolabız. Sizler bu videonu 1-2 günden görürsüzler. Kırgızstanda olup kalabız anda. İnşallah qanday Kırgızsta Angliyaga keliştir barını үйrөтөбүз. Like'ты bıcırayıp durumuzlar. Bunlar takside gittiğimiz bu jağı Tahir Bayke. Özbekistan kay жеринен болот Murat? Toshkent. Özbekistan Toshkentdan bo'ladi ekan. Bu жақта 5 yıl bo'ldi kelganingizga. Bo'ladi ekan. Bu жақта kelgeni, bu qanday kelgan? Bu inisi bu жақта o'qigan. O'qigandарды мындай билесizler, Angliya meni мындай умный адамдарды сентетип алып алган өзүндө. Ал кейін байкесін шақырған, байкесі аялын шақырып шүнтіп іштейді екен бұл жақта туғанда. Анан бұл байке айтты, азыр көбі бізде мындай беженство алып, анан кейін Англияда мына виза, 6 айлық визамен келіп, бұл деле эми башталды. Чыкпай коютат. Ошолор кандай таасирин берет? Байке менен сүйлөшүп отуруп эле биз Лондонго кирип келип калдык тугандар. Алда визаңар бүткөндө чыгып кеткиле, кийин келе албай каласыздар деп айтты. Анан кийин өзүңүздөр көргөндөй супер вид тугандар билесиздер, общий тетрадтын сыртында ошол сүрөттөр болчу эле. Лайкты бажырайтабыз тугандар. Тугандар баратабыз буюрса музейге карап. Анан мындай айта кетчү нерсе, карасаңыздар мындай 2 этаж автобустар, анан жолдор кичине. Бирок авария жеп пробка деген нерсе жок экен Лондондо деле. Ошондо ошо Лондондун центр жерлери тугандар. Карасаңыздар. Просто суктанбай илажы жок да. Анан шаарды жасаганын көрүңүздөр. Бак тиккенди. Бизде ушундай кылып жасаш керек да. Арча тикпей эле, арча эле эгише берет. Арча эмес, мындай кылып тигип койсо, мына скверлер жолдун боюга адамдар чуркайт. Шаарда мына кара, көрсөңүздөр болот. Суктанасын, базар жок. Караңыздар, Англияда эң эмеси тугандар. Велосипед ченгеттат көрдүңөрбү? Запрещен экен, 90 фунт. Биздин акчага 10 миң, 12 миң сомдой штраф экен. Мындай машинада койт, автобуста кетсең да, мындай велосипедте кеткенде артынан обгон кылып өтө албайт экенсиң. Штраф. Адамдар ден соолугу биринчи орунда экен. Кийин болсо автобуста обгон кылышпайт экен. Мына жеңил машина айдагандар. Ушул жактары жакшы экен. Тугандар, мына мектептин балдарыны натуршат көрдүңүздөрбү? Шаарга алып чыкканда ушундай жилет кийгизип коет экен ата. Машинада эчтеке сүрбөйт же башка кылбайт. Анан муну көрүп алыңыздар азыр. Актар аз өзүн, англичандар аз. Полный индиялыктар, африкалыктар бар ошондой. Жилет кийгизип жакшы экен негизи. Базар жок дейбиз, эчтеке дей албайбыз. Гиттер, келдик. Муну карасаңыздар, аураны. Римдин эмесине окшойт. Британский музей тугандар. Азыр ичинен кирип, сиздерге көрсөтөбүз. Лайкты баскыла, ютубтар подписацияны кылып, нелер бар. Кириш бесплатный экен фото. Бул иш жагынан мына сааттын механикасы экен жанагы. Сырыңдат коңгуроону Биг Бендин астындагы эмелердин сааттары экен бул жак баары. Бөлүктөрү. Кемелер. Пушкалары менен. Ошондой саат экен. Мына сааттын түрлөрү алтындан, башкадан, күмүштөн тугандар. Жылдары да бар экен. Мына 1500-1600 жылы колдонулган сааттар экен. Султан Сулейман ордундагы. Шахматтар мындай ойногон. Караңыздар, атчан эме. Биринчи королдор жасап ойногон го таштан. Алтын тыйында. Алтындар. Жылдары жаккандармы? Лондондогу иштетилген эмелер экен акчалар экен. 1471-1500. 1485 жылдардагылар экен. Англичандар өздөрүнүн 600 жылдардагы англо-сакстардын эмелери экен. Солдаттар баштарына кийген кийимдери, доспехтери
Жана римдиктер келген го. Англияга Сезарлар ошол дöwürdagılar экен. Каштан жана камендер. Эми буга туугандар элестетип көрсөңүздөр канча жылдар өтүп кеткен. Мындай гроптор. Ошол дöwürdөгү мынау иштетилген эмелер. Бычак, кылыч, кеше балталар экен. Ошол дöwürдө будайлар, көзөлөрү римдиктердин ушул өзүнө ушундай кылып жасаттырган экен. Сезар билесиздер, а? Мына жанагындайлар. Мына жаалардын учтарына карасаңыздар, атылган жанагындай темирден болгондор ушундай экен да. Анан мына римдиктердин кылычтары. Кыска кылычтар болот да, заң басып болуптур. Отурган доспех экен, туугандар доспехтин ортосунда турганы калыптыр. Анан мондай снаряжениялар көрүп го, мына мондай турат. Доспехи, кылычы, мына турган. Кылычына карасаңыздар, 50-40 сантиметрлүү. Мына найзалар, мына бетин алдында тургандары. Ал нол болсо чептер экен. Мына ушундай жерде жашашкан экен. Мына жерде казармалар. Мына жерлеринде солдаттар турган. Жашап. Мына жолдун четтери, мына көрүп Бул айылдар экен. Мына жакта мал койлору багылып. Мыналар эме бөлүгү. Рим жана Европанын бөлүгү. Мына кылычтары. Жанагындай кинолордо көрөтүн кичине кылычтар. Ошолордун мал өздөрү. Европада 700-жылдан 1300-жылдарга чейин ушундай доспехтер пайдаланылган экен. Мумиялары туугандар. А мына жакта мына жатат. Биз Египет жагындабыз, мына көрүп турасыздар. Кемелери, PUBG ойной тургандар, мына мумия немеси. Мына мына жакта алтындан, таза алтындан болгон мумиялар экен. Адамды мумиялагандан кийин ушундай кылып койгон экен мумиялар, оролгон. Музейдин ичинде мындай кыргыз калпак болсо, башында бул жакта мына биздин кыргыздын калпактары музейде. Мына биздин ойма шийме, бул жакта Өзбекстандыкы. Кичине узунараак болот, бул Османский империяныкы. Бул жак түрктөрдүккөн туугандар. Бул жак болсо Ирандыктардыкы. Мына жерде биздин туугандар негизи көнүң көтөрүлүп сүйүнүп калат экенсиң. Өзбектер, кыргыздар, казактар үчөө бир жерде. Централдын жерде караң. Ак калпак, аялдардыкы, өзбектер допулары. Өтө башкача чувство болот экен туугандар. Мына жакта эми европалыктардыкы мына мылтыктары, мушкеттер. Мына туугандар. YouTube келип сиздер да ушундай жумушту иштегиле, миллиондоп тапкыла туугандар. Анан айланып келип Лондондо 3-4 күн туруп, бар жогуну көрүп кетесиздер туугандар. Музейине баргыла, национальный паркы, Букингемский парктар бар туугандар. Сарайлар. Барып көрөсүздөр туугандар. Ушундай азыр Биг Бенде кече көрүнүп турат, көргөнүңүздөрдү. Түнү тарткандек, ат күндүзү да тартып сиздерге көрсөтөбүз. Ишо бул жерге кандай келип иштеди, кандай кылды, бир брат бар, интервью да кылып берем силерге туугандар.